Бизге мугалимдер келип атканда, өзгөчө кыргыз тилчилер келгенде, бизге жогорку окуу жайлар мугалимдерди даярдабай атат. Бизге илимий кызматкерлерди даярдап атат. Мисалы, кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн балдар, кыздар диплом алгандан кийин мектепке барып мугалим болуп иштесе, алар адистиги боюнча кыргыз тилчи филолог, бирок ал педагог эмес. Ал илимий кызматкер катары. Анан мектепке барып алып балдарга ал тилди билет, тил маселесин бүт билет, эрежесин, синтаксисин, морфологиясын баарын билет, лексикасын билет, орфографиясын билет. Бирок ал окуучуларга курагына жараша кызыктырып, ошону жеткиликтүү айтып берүүнү билбейт, себеби ал педагог эмес, ал мугалим эмес, бирок ал тилчи. Бизде ошондой жагдай көп учурап атат. Бул мектептердин айтканы боюнча бизге педагогторду даярдагылачы деп суранып атышат. Анан кээ бир университеттер кыргыз филология факультеттерин ачышат дагы, илимий кызматкерлерди бүтүп жыйынтыктап чыгарышат, бирок алар педагог эмес. Бирок ошолор мугалим болуп иштеп атат. Мына маселе ошондо. Ошон үчүн кыргыз тили кызыксыз сабак болуп атат. Ошон үчүн балдар кыргыз тилин окугусу келбейт. Себеби педагог болбосо, кызыктырбаса, ыкмасын билбесе, жеткиликтүү айта албаса, ошон үчүн анан кызыгуу артпайт да.